Саламатсыздарбы? 9 класста бүтүп мектепти кеткен жакшыбы же 11 класста бүтүп мектепти толук 11 класска чейин мектепти окуган жакшыбы? Кайсынысында плюс, кайсынысында минус? Дээрлик 11 класска чейин окуш керек, сөз түрдө жогорку окуу жайга тапшырыш керек деген элибизде мындай адамдарда түшүнүктөр бар. Мына ушул темалардын негизинде сөз кылуучу эфирибиз сиздердин назарыңыздарда. Кутман кечиңиздер менен мен Чынара мугалим болуп жатат. Айрыкча 9 класста бүткөндөн кийин көп окуучуларда мектепти 11 класска чейин окуй берсемби, же болбосо андан ары кандайдыр бир кесиптик окуу жайга же колледждерге кетсемби деген суроолор туулат. Кимисинде пайдалуу деген суроолор көп экен менин личкама жазган нерселердин негизинде. Ошол себептүү мен өзүмдүн билгенимди эки тараптын тең плюс минустары жөнүндө бир аз маалымат берип кетүүнү туура деп чечтим. Негизинен бала 9 классты бүтүп окууга тапшыруу керектиги жөнүндө 3 негизги таяна турган эрежеге 3 нерсени эске алса деген сунушту айтар элем. Биринчи, баланын психологиялык 9 классты бүткөндөн кийин психологиялык абалы, же болбосо психологиялык даярдыгы, же болбосо психологиялык жактан кандайдыр бир мектептен кетүүгө себептери, кырдаалдар, ошол жакты эске алуу керек. Экинчиден, баланын чечими, тандоосу, буга чейинки баланын мектептеги алган билимдери, өзүнүн жүрүм турумдары, вот ошолордун негизинде. Ал эми үчүнчүсүндө бала толук буга чейин кесип тандап бүтүүбү, келечекте кайсы багыт менен өзүнүн көрө алат, эмне кыла алат, ошол жакты аныктап чечкен болгон болсо, анда чечимге келсе болот. Биринчи пункттан баштап сүйлөй турган болсок, эгерде бала мектепте кандайдыр бир өспүрүм куракка келген бала кандайдыр бир мугалимдер менен мамилеси келишпей жатса, же болбосо кээ бир мугалим менен мамилеси, же болбосо дээрлик бардык, же болбосо кандайдыр бир эле мугалим менен болсо дагы мамилеси келишпей аткан болсо, бала үчүн мектепке баруу дискомфорт болуп жаткан болсо, балага мектепке баруу дискомфорт жаралып атса, же болбосо бала өспүрүм куракка келип дагы өзүнө дос таба элек болгон болсо, анткени өспүрүм куракта бала үчүн эң маанилүүсү өзүнүн чөйрөсү, достору эң маанилүү нерсе. Эгерде 9 классты бүткөн бала өзүнүн классташтарынын ичинде мамиле кыла албай аткан болсо, досу жок болуп аткан болсо, мектепте өзүн ыңгайсыз сезип аткан болсо, ага мектепке баруу стресс болуп аткан болсо, эмне кажети бар ал 10-11 класска чейин окуунун? Мына ушул кырдаалдарда бала 9 классты бүтүп окууга кеткени плюс болот. Бул негизи психологиялык абалдары. Эми бала бирок кандайдыр бир көйгөйдүн эле негизинде кетип, мен колледжге же болбосо башка жака, башка шаарга, башка окууга барсам эле сөзсүз түрдө жыргап кетем, же болбосо сонун жашоо болот деген түшүнүктү ойлобогону дурус. Мен ойлойм, бул эфир 8-класста окуган балдарга дагы, ошондой эле 9-класстын окуучулары, 10-11 окуучуларга, же болбосо окуучуларга дагы, жана ошондой эле бүтүрүүчү класстын ата-энелерине да пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Бул эфирди эгерде балдарыңыздарга дагы көрсөтүп койсоңуздар жакшы болот. Ошондуктан мен кээде балдарга да кайрылып, ошондой эле апаларга да кайрылып сүйлөй берейин. Эгерде сөзсүз түрдө сен, эгерде өспүрүм бала кандайдыр бир классташтарың ичинде конфликт болуп, 9-классты бүткөндөн кийин эле 10-11-де окубай туруп, башка кесиптик окуу жайга, колледж, техникум сыяктуу орто кесиптик окуу жайга кетем деп, башка шаарга барсам эле сонун жашоо болуп калат деп ойлогон дурус эмес. Ал жакта деле адаптация болуш керек, ал жакта деле жаңы мугалимдер, жаңы чөйрө, бирок сен баарын жаңыдан ак барактан баштаганга мүмкүнчүлүк бар. Эгер сен классташтарың ичинде кандайдыр бир көйгөй жаралып аткан болсо, мына ушул нерсени эске алышың керек. Андан кийинки нерсе, бирок 9-классты бүткөндөн кийин балада кандайдыр бир албетте башында ата-эне баланы башка шаарга ала турган болсо,
квартира же болбосо жатакана жактан камсыздап жардамдай даярдап берип бүтүп келет. Бирок бала ар дайым эле ата энеге таяна албайт. Кандайдыр бир себептерден ошол квартираларын же болбосо башка турак жерлерин алмаштыра турган болгон болсо, бул 9-класстардын балдарда бир аз көйгөй жаралат. Анткени квартира ээлери же болбосо кандайдыр бир документ ээлери бул жашы жете элек балдар менен келишим түзгөнгө, сүйлөшкөнгө анчейин мындай не деп коет, ынана беришпейт да. Ал эми мектепти толук бүткөндөн кийин 18 жашта 18 жыл болсо мына ошол 11-классы бүткөндөн кийин балдар мындайча айтканда чоң чоң адам катары сүйлөшө алышат. Дээрлик ушул кичине сыяктуу эске алына берет. Экинчиден бул ушундай майда чүйдө көйгөйлөр болушу мүмкүн. Бала жана башында унута кеттир, эгерде бала мектепте мугалимдер менен келишпей жатса, андан сырткары классташтар менен келишпей жатса, андан сырткары үй бүлөдө ата энеси менен конфликт болуп аткан болсо, же болбосо үй бүлөдө бала ата энеси менен дээрлик тил табыша албай аткан болсо, же болбосо бала эртерээк өз алдынчалыкты каалап, бала ата энесинен бөлүнүп, мындайча айтканда сепарация болууну каалап аткан болсо, бул дагы 9-классты бүтүп кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк. Дээрлик бир жагынан алып караганда бала эртерээк турмушка киришип, өз алдынчалык жашоону тандап, мындайча айтканда ата энесинен алыстап, өзүнүн өз алдынчалык жашоону баштаганга мындайча айтканда мүмкүнчүлүк. Бала эртерээк жашоого бышат, көнөт, бирок ошол эле мезгилде 15 жаштагы же болбосо 16-15 дээрлик 15 жаштагы балдар өз алдынча жашоого бир аз даяр эмес. Ошентсе да көнүп кеткенге же болбосо өз алдынча жашоосун баштаганга мүмкүнчүлүк бар. Андан кийингиси 9-классты бүткөндөн кийинки баланын чечими кандай? Эгерде бала сөзсүз түрдө келечекте врач болом, сөзсүз түрдө жогорку окуу жайга тапшырып, переводчик болом, котормочу болом, сөзсүз түрдө мындай жогорку даражадагы инженер болом деген сыяктуу конкреттүү жогорку билимдерди алуу ошол менин максатым деген чечими жок болгон болсо, бала жөн эле мектепке барып келип аткан болгон болсо, анда убакытты коротуп, бизче айтканда ашка жүк башка жүк дегенде, эмне үчүн ата энесинин эсебинен 10-11-класска чейин окуунун кандай кажети бар? Мүмкүн болушунча мындай балдар, мен угуп жаткан болсо, же мындай балдардын ата энелери силер 9-классты бүтүп, кандайдыр бир жашоодо кесип, өнөр үйрөнүү багытын эртерээк тандаганыңар жакшы. Мисалы, жөн эле 10-11-класска чейин жүргөндөн көрө, эртерээк бир кесипти аркалап, ошонун негизинде өзүңөрдүн келечегиңерди жашооңорду курган жакшы. Силердин келечегиңер али алдыда. Окумуштуулардын айтуусу боюнча 2030-2050 жылдардан баштап бүтүндөй завод, фабрикалар автоматташтырылып, же болбосо компьютерлештирип, же болбосо роботташтырылып кетет деп айтып жатышат. Канчалаган жумуш орундар кыскарат деп айтып жатышат. Ошолордун арасында силерге мындай жашап кетүү мүмкүнчүлүгү мындай ышыктуу, эптүү, мамилечил, кандайдыр бир билимдүү адамдарга мүмкүнчүлүк бар деп айтылат. Эгерде сенде өспүрүм ошол мектепте билим алуу сага кызыксыз болгон болсо, анда катардагы жалданма жумушчу болуудан сактанганга аракет кылыш керек. Ата энелер сиздер дагы балдарыңыздарды катардагы жалданма жумушчу болтурбастан бир өнөрдү аркалап калганга, бир өнөр менен жанын бакканга, бир өнөр менен башкаларга, адамдарга пайдалуу болгонго үйрөткөнүбүз эң сонун. Анткени өнөр менен адам мындай жерде калбайт дегенде. Мисалы, азыр кандай кесиптер актуалдуу? Мисалы үчүн, эгерде бала мектепти жакшы окуганга кызыкпаса, жогорку окуу жайга тапшырам деген максаты жок болгон болсо, ал электрик же болбосо машина оңдоочу механик, сантехник, куруучу строительдин кандайдыр бир адистик тармагын орто кесиптен орто деп коет,
орто билим берүү жак тармактарынан билим алып алган болсо, бул балдар сөзсүз түрдө чет өлкөдө болобу, ошондой эле Кыргызстандын ичинде болобу жумушсуз калбайт. Бул адистиктерге күндөн күнгө мындай замандын талабы, не деп коет, заман талабы аябай ушул адистиктерге талап болуп атат да. Мындай жакшы акча тапканга, жакшы жашоосун куруп кеткенге мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой кесиптерди алып жашап кеткенге сонун мүмкүнчүлүк да. Андан сырткары биздин жашообузда 10-11 класска чейин сөзсүз түрдө окуш керек, сөзсүз түрдө жогорку окуу жайга тапшырыш керек деген түшүнүктөр элге терең сиңип кеткен да. Мындай бул түшүнүктөрдөн арылыш керек. Анткени сөзсүз түрдө 9-классты бүтүп деле бала программист, медициналык окуу жайлар, жол болсо тегүүчүлүк тармактары, жол болсо бухгалтерлик тармактары болобу, экономистик тармактары болобу, орто кесиптик окуу жайга тапшырып, аны аяктагандан кийин жогорку окуу жайга мүмкүнчүлүгү бар, эгер кааласа, бала билимин жогорулаткысы келген болсо. Бул жерде балада кандай плюс бар? Бала эртерээк ошол колледждерди бүткөндөн кийин эртерээк убакыттан, жылдан утат дагы, иштеп, анан ошол өзүнүн кесиби боюнча тажрыйба да арттыра берет, иштеп да анан ошондой эле студент да болгонго, жогорку окуу жайдын студенти болгонго дагы мүмкүнчүлүк ала алат да. Ал эми бирок ушул баягы сөзсүз түрдө 11-класска окуш керек, сөзсүз түрдө 9-класска чейин 11-класска окуш керек, сөзсүз түрдө жогорку окуу жайга тапшырыш керек деген түшүнүктөрдүн айынан мен өзүм билем, көптөгөн студенттер ушул заманда дагы, ушул жерде дагы көптөгөн студенттер жөндөн жөн эле 5 жыл университетте убактыларын кетиришет, жол болсо өзү каалабаган, өзү мындай не үчүн максатсыз эле окууга тапшырып коюшуп, же жарык айлуу билим албайт, же билим бүткөндөн кийин ал кесиппен таптакыр иштебейт, жөн эле барды келди болуп эле бүткөн, окуп жаткан студенттер бар. Алардын дипломдору жөн эле же окуусун да толук бүтпөйт. Мына ошол нерселерди мүмкүн болушунча алдын алган жакшы. Мындайча айтканда, терең ойлонгон жакшы. Андан кийин дагы мен 9-11 класста айта турган нерсе, эгерде өспүрүм сен мектепти ударник окуп жаткан болсоң, эгерде сен орто сынагынан жакшы балл, өтө күчтүү балл алганга мүмкүнчүлүгүң жок болгон болсо, көзүң жетпей аткан болгон болсо, анда орто кесиптик окуу жайга орто сынактары азыр мындай талап кылынбайт. Ошол өзүнүн колледждин же техникумдун өзүнүн сынактары бар. Ал сынактар албетте орто сынакка караганда өтө мындай ортого караганда өтө жеңил. Ошол сынактар менен колледждерге окууга тапшырып кетсе болот. Ошол жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Окумуштуулардын айтуусу боюнча дипломдун сезону дейбизби, дипломдун авторитети дейбизби, ашып кетсе дагы бир 10 жыл, же 15 жыл, 10 жылдай эле өмүр сүрүшү мүмкүн деп айтышат. Учурда ушунчалык заман өнүгүп өсүп жаткандыктан, багындай дипломдун келечекте 10-15 жылдан кийин актуалдуулугу жогулушу мүмкүн деп айтып жатышат. Адамдын мындайча айтканда өз алдынча изденип, өз алдынча билим алып, өзүнүн жашоосун мындайча айтканда жеке өз алдынча билим алып, кандайдыр бир ошол тармак боюнча билимдүүлүгү болсо жетишерлик деп айтышат. Диплом бул нерселер көбүнчө азыр мамлекеттик ишканаларга маанилүү болгон болсо, азыр улам баягы элдин түшүнүктөрү өсүп, жеке бизнестер өнүгүп жаткандыктан жеке менчик ишканаларда эч кандай диплом же башка нерселер талап ошондой нерселер талап кылынбайт. Адамдын баягы иштеп кетүү, ишти алып кетүү, ошол тармак боюнча билими бар болгон болсо жетиштүү деп айтышат. Демек, эгерде өспүрүм сен орто сынагына толук көзүң жетпей аткан болсо, орто сынактан жакшы даярдыгыңа ишенбей аткан болгон болсоң, анда колледждерге эле окуп, же болбосо майда чүйдө курстардын негизинде өзүңдүн билимиңди, өзүңдүн тажрыйбаңды ошол тармак боюнча өз алдынча изилденгениң эле дурус деп айтар элем. Учурда мына орто сынагы ушул жылдан жылга
кыйындашып татаалдашып бара жатат. Быйылкы келген суроолор эмгитеги жыл кайталанбайт. Бара бара ушунчалык мектепте өтүлбөгөн, мектепте балдар билбеген суроолор орто сынагына келет. Мисалы үчүн мен өзүм орто менен өткөм. Хотя мектепте аябагандай жакшы окугам дагы бир жыл өз алдынча ал мезгилде 11 ортого даярдай турган сынактар жок болчу. Өз алдынча даярдангам. Бирок ортого алгачкы жылы барганымда дагы өмүрүмдө көрбөгөн суроолорго туш келгем. Хотя мен өтө жакшы окуган, мен өзүм ишенген окуучу болсом дагы өмүрүмдө көрбөгөн суроолор, өмүрүмдө көрбөгөн логикалык бир немелерге туш келгем да. Азыр ушунчалык баягы орто боюнча курстар, аябай акчалары деле кымбат, анда мындай сынактар чыгып атат. Ошого канчалык каттуу даярданса деле бала, бирок чыныгы орто сынакка келгенде башкача суроолор келип калып атат дагы, бала шок болуп калышы мүмкүн. Же болбосо бала мындай билбей калышы мүмкүн. Хотя бала бир жыл өзүнүн үстүнөн орто сынактардан, курстардан окуган болсо деле. Ошондой эле дагы кандайдыр бир баланын бир толкундануусу, баягы психологик жактан кандайдыр бир тынчсыздануусу, стресс болуусу дагы бала канчалык билимдүү болбосун, бала канчалык өз алдынча даярданган болбосун, бала канчалык мектепти буга чейин жакшы окуган болбосун, баланын канчалык келечекте алдыда максаттары болбосун, орто сынагына келгенде баланын баягы эмоционалдык толкундануусунун натыйжасында биздин мээбиз баягы кандайдыр бир жабылып калып, бала ошол суроолорго жооп бере албай калышы мүмкүн дагы, баланын тагдырына өтө терс таасир тийип калышы мүмкүн. Бул жөнүндө жакында бир депутаттын министрликке орто сынактарын мектеп программасына киргизүү керек, же болбосо бир аз жеңилдетүү керек деген талабы мага да жакты. Анткени өтө эле мындай логикалдаштырып кеткендиктен канчалаган абитуриенттер ушул орто сынактан жакшы бала ала албай калышып атат. Психологдордун айтуусу боюнча орто сынагында бала, мисалы үчүн негизи 11 класс негизи бала өмүрүндө биринчи жолу чоң жашоодогу тандоосунда эң биринчи медебиз турмуш сыноосунда орто сынак келет дейлик, келет негизи. Ошол орто сынактан жакшы бала албай калган болсо, балага ушунчалык стресс абал жаратат. Жана биринчи эле жашоосундагы эң алгачкы чоң жашоодогу сыноосунда жыгылып калган бала аябагандай стресс болот. Жана бул мүмкүнчүлүк өкүнүчтүүсү жана бир жылдан кийин келген дегенде. Ошол бир жылдан кийин дагы таптакыр дагы кыйындатылган, анан башкача суроолор менен келет да. Бала дагы ошол жыгылып калды, сынып калды, дагы кайра даярданыш керек. Мына ошондой ортонун немелери бар деп койт. Өзүнүн минус жактары бар. Ортонун плюс жактарын айтпасам да билесиздер. Бала жогорку окуу жайга өтүп кете алат, мурдагыдай тааныш билиш деген нерселер болбойт, ошондой эле бюджеттик орундарга өтө алат. Бул плюс жактары өтө жакшы, бирок минус жактары баланын окууга өтпөй калып, сынып стресс болуп калганы, баланын билип турса дагы толкунданып, мээсинин жакшы логикалык бөлүгү жабылып калганы, баланын кандайдыр бир ошол кандай десек, же болбосо кээ бир балдарда ушунчалык катуу даярданса деле тилекке каршы башкача суроолор келип калгандыктары өкүнүчтүү. Мына ошондой. Эгерде бала сен орто сынагынан толук өзүңдүн күчүңө, мүмкүнчүлүгүңө көзүң жетпей аткан болсо, анда кесиптик окуу жайга окуп эле өзүңдүн курстардан, азыр эмне көп курстардан аркандай өз алдыңча самостоятельный билимдерди алып, өзүңдүн кесиптик чеберчилигиңди жогорулатып, жакшы жашоого мүмкүнчүлүк алып кете алсаң болот. Дагы кайталайм, учурда дипломдуулар анчейин эле актуалдуу эмес. Учурда мындайча айтканда жашап кете алуу, мамиле кыла алуу, коммуникация кылып адамдар менен мамиле кыла алуу, ушундай сапат жөндөмдөр жана өзүңдүн кесибиң жактан өтө такшалган билимиң маанилүү. Албетте кесибиң жактан өтө такшалган билимди адам өз алдынча изденип окуганда гана жакшы өздөштүрө алат.
Бул багытта окумуштуулар адам канчан өз алдынча изилденгенде гана 90% эстеп кала алат деп айтылат. Ал эми мектептеги окуган билимдердин 5-10 эле пайызын эстеп кала алат экен. 9-классты бүткөндөн кийин ал анык өзүнүн келечек жашоодогу тандаган профессиясы анык болгон болсо, мен ушул тармак менен кетем деп чечкен болсо, анда 9-классты бүтүп кеткени жакшы. Экинчиси бул баланын чечими. Бала мектепке кызыкпаган болсо, бала сабакты жакшы өздөштүрө албаган болсо, андай кандайдыр бир өнөр аркылуу орто кесиптик окуу жайларга кеткени жакшы. Андан кийин биринчи психологиялык, психикалык көйгөйлөр, үй бүлөдө конфликттер болуп аткан болсо, мектебинде мугалимдер менен классташтар менен көйгөйлөр болуп аткан болсо, анда баланын мектептен кеткени жакшы. Качан 10-11 класска чейин окуган плюс окуган жакшы. Эгерде бала мектепти 10-11 класска чейин толук аяктап, ал ушундай бир сөзсүз түрдө жогорку билим алам, жолбосо профессор болом, жолбосо врач болом, көп тилдерди үйрөнөм, мисалы үчүн ушул кандайдыр бир өтө жогорку билимди талап кылган, жолбосо чет өлкөлөргө чыгамын, чет өлкөлөрдө окуймун деген ишенимдүү максаттары болгон болсо, ал 10-11 класстын мектептин программасы оор. Ошол 10-11 класстын мектептин программасына дагы жетишип, плюс 2 жыл аралыгында орто сынакка дагы даярданганга дагы жетишип, өзүнүн максатыма жетем деген толук чечими, ишеними, күчү, билими бар болгон болсо, 10-11 класска чейин окуган өтө жакшы сонун деп айтар элем. Эгерде балада мындай тандоо бар да, 10-11 класска чейин мектепте программасы оор, ошол оор программага чыдап, орто сынакка тапшырууга көзү жетип, ортодон жакшы балл ала турганга көзү жетип, жолбосо кандайдыр бир чет өлкөгө окууга кетем, жолбосо медицина тармактары, жолбосо кандайдыр бир өтө престиждүү окуу жайларга тапшырам, жогорку билимди гана талап кылган окууларга тапшыралам деген чечимдери бар болгон болсо, анда бала 10-11 класска чейин окуганы жакшы. Эгерде бала орто сынагына толук көзү жетпей, баланын билим деңгээли орто деңгээлде болгон болсо, ал эмне кылат? Химия сабагынан мисалы үчүн жакшы түшүнбөй аткан болсо, химия сабагы бала үчүн эмес болгон болсо, ал келечекте кандайдыр бир куруучу, строитель, тигүүчү, кондитердик, жолбосо башка бир тармакты тандаган кесиби болгон болсо, ал эмне үчүн химия сабагынан үч алып, өзүн стресс кылып, 10-11 класска чейин окуй бергени кимге керек? Анткени ар бир мугалим мектепте өзүнүн предметтин эң маанилүү санайт. Ошондой эле ар бир мугалим өзүнүн предметтин бар окуучулар жакшы толук өздөштүрүүсүн талап кылат. Ар бир баладан деши айтканда окубасаң 2 коем, жолбосо окубасаң мындай кылам деген сыяктуу өзүнүн талаптарын коет. Бул да болбосо балага ашыкча проблема дейбизби, ашыкча жүк болот. Касы бала толук түрдө, мындайча айтканда осознанный деп коет, толук түрдө түшүнүп, көзү жетип, мен ушул тармакты 10-11 класска чейин окуймун, жолбосо мындай кылбаймын деп билип чечим чыгарып калганы дурус. Эч качан сөзсүз түрдө 11 класска чейин окуш керек, сөзсүз түрдө жогорку окуу жайга тапшырыш керек, сөзсүз түрдө мындай кылыш керек деген түшүнүктөрдөн арылган жакшы. Эгерде бала дагы кайталайм, билимге кызыкпаган болсо, башка кылбаган болсо, анда жөндөн эле жылдарды кетирип, жөндөн эле убакыттарды кетирип эле 10-11 класска чейин жүргөндөн дагы пайдасы жок. Кесипти кандайдыр бир жакшы акча таба турган учурдагы мындайча айтканда өнөр багытындагы кесиптерди алып кеткени жакшы. Эгерде бала 9-классты бүттү дейли, ал өзүнүн тандаган кесибин таба элек буга чейин, бир толук чечимге келе элек, 10-класска келип калды. 10-класска келип калды. И дальше бала 11-класска чейин мектепте окуштун кажети жок экендигине көзү жетти. Ал өзүнүн кесиптик орто окуу жайдан эле, колледж, техникум дагы ушул сыяктуу окуулардан эле өзүнүн тандаган кесиби анык болгон болсо, 10-классты бүтүп деле бала документтерин алып колледждерге тапшыра берсе болот. Ошондой эле колледждин студенттери бүтүп өзүнүн профессиясы боюнча иштеп дагы жогорку окуу жайга да тапшырса болот.
Бирок бул жерде кошумча жөн эле бир маалымат. Бала 9 классты бүтүп кете тургандыгы андык болгон болсо, заранее алдын ала мугалимдерге, мектепке билдирбеген эле жакшы. Жакшысы каникулда эле документтерин алып кеткен жакшы. Анткени мисалы үчүн ар кандай мугалимдер бар, ар кандай деп коет, түшүнүктөгү мугалимдер бар. Мисалы үчүн 10-11 класска чейин окуй турган балдарына жакшы мамиле жасайт дагы, 9 бүтүп мен кетем деп бала алдын ала айтып койчу болсо, ал балага мындайча айтканда кош көңүл мамиле кылып, мындай кылып кой, мындай анчейин деп коет, кош көңүлдүк мамиле жасап коюшу мүмкүн мугалимдер тарабынан. Дагы бир жолу кайталайм, балада 9 классы бүткөндө мамлекеттик экзамен тапшыруу гана мүмкүнчүлүгү бар. 9 классы бүтүп мамлекеттик экзамен тапшыруу бул бир топ жеңил. 11 класстагы мамлекеттик экзаменге караганда балага эмнеси плюс? Бала 9 классы бүтүп жеңил сынак тапшыра алат. Экинчиден, ага орто тапшыруу керек эмес. Ошол 9 классы бүткөндүгү жөнүндө гана документтеги баалар менен эле колледждерге ойталат. Эгерде 9 классы бүткөндүгү ошол күбөлүк дейбизби, аттестат дейбиз, 9 классы бүткөндөгү документинде баланын баалары жакшы болгон болсо, ал престиждүү колледждерге өткөнгө жакшы мүмкүнчүлүк алат. Анткени ортолуу баалар эсептелинет да. Ошол колледждин эле сынактарынан өтө алат. Ал эми 11 класска чейин окуй турган болсо, мамлекеттик экзамендердин баалары каралбайт. Ошондой эле баалар деле анчейин каралбайт. Эң негизинен орто сынактын балына гана каралат да, окууга өткөнгөчү, 11 классы бүткөндөн кийинки балада. Бирок эгерде мисалы үчүн бала эч жака чыкпаган болсо, ата-энесинен толук бөлүнгөнгө даяр эмес болгон болсо, ата-энеси менен чогуу жашаганга көнүп калган болгон болсо, бул балдар 10-11 чейин окуй берсе деле болот. Анткени жашоодо өзүңдүн чыныгы кесибиңди табуу, чыныгы немеңди мындайча айтканда өзүңдү табуу, бул психологдор айтмакчы өтө мындай оор эле маселелерге кирет. Ал тургай кээ бир адамдар 50 жашта өзүн таап жатышат, 30 жашында өзүн таап жатышат. Бул 9-8 класста таап калуу бул өтө мындай анчейин деле мындай деп коебуз. Таба элек болгон болсо бул норма да, балачы. Ата-энесинен бөлүнгөнгө, башкача айтканда, жаңы чөйрөгө кошулганга, жаңы окуу жай, жаңы башка шаар, же болбосо жаңы классташтар чөйрөсүнө бала көнүп калган, баягы ыңгайлуу аймагынан чыккысы келбегени деле бул деле норма. Бирок бала эмнени түшүнүш керек? Эртеби кечпи ата-энесинен баары бир бөлүнүү керектигин, эртеби кечпи өзүнүн ыңгайлуу комфорт аймагынан чыгуу керектигин, эртеби кечпи өз алдынча жашоо куруу керектигин билгени жакшы. Ошондой эле сиз өзүңүздүн балаңыздын абалына да маани бергениңиз дурус. Эгерде сиздин балаңыз өтө деп коет, сиздин балаңыз мындайча айтканда өз алдынчалыгы жок болгон болсо, самостоятельный өз алдын эмес болгон болсо, дайыма сиздин буйругуңуз менен жүргөн болсо, балаңыз мындайча айтканда жоошураак дейбизби, бошураак дейбизби, мындай боло турган болсо, анда 9 классты бүткөндө окууга кетсе, бир аз жүдөп калат. Андыктан эгерде балаңыз бир аз бошураак болгон болсо, 9 классы бүтүп кеткенден кийин окууга тапшырышын сунуштабайт элем. Мына ушундай. Кандай болгон күндө деле бала өзү тандайт, сиздер тандайсыздар, бирок тандоону, чечимди балага койгон жакшы, бала өзү чечкен жакшы. Ошондой эле бала чындап кетем деп чечкен болсо, окуйм деп чечкен болгон болсо, ата-энелер баланын чечими менен макул болуп коюшуңуздарды сунуштайм. Анткени өспүрүмдөргө бул сенин жашооң, сенин тандооң деп айтар элем. Сиз өз билген кеңешиңизди, мүмкүнчүлүгүңүздү айтып коюңуз. Эгерде чындап эле, кандай десем, кээ бир окууга тапшырбайм деген балдар болушу мүмкүн. Мага окуунун кереги жок деген
азыр окубай эле мындай кандайдыр бир билимдер менен иштеп кетүүгө болот деген баланын чечими болсо деле, ошондой чечимде болсо деле эч кайсы колледжге деле тапшырбайм, башка деле тапшырбайм. Жөн эле бир курска барып туруп, иштеп туруп жашай берем эле деп койгон болсо, баланын бул сунуш тандоосун дагы угуп коюңуздар. Анткени бала кандайдыр бир курстарга барып, бир аз урунуп, нетип, жашоосун бир немесиге жалдама жумушчу болгондугун эртерээк сезип, анан окууга өзү тапшыруу чечимин өзү кабыл алганы дагы эң жакшы. Мына ушундай. Эгер сурооңуздар болсо, берсеңиздер болот. Мен өзүм айткым келгендигин айттым. Кандай болгон күндө дагы балдарыңыздар менен кеңешип көрүңүздөр, балдардын чечимин угуп көрүңүздөр. Келечекте диплом анчейин эле актуалдуу эмес. Жөн эле диплом деп тапшырып алып, бала билимдей сапаттуу билбесе, ал кесипти аркылап кете албайт. Азыр ушунчалык баягы не деп койт, тандоо заманы болот дагы. Заман ушунчалык баягындай не деп койт, жашоо үчүн күрөш, же болбосо өзүн өзү тандоо деген неме закондор ушунчалык иштеп атат. Бала сапатсыз билим алган болсо, ал эч качан 2-3 диплом болсо деле иштей албайт. Ошол окуган окуусунда ал орто кесип окуу жай болобу, жогорку кесип окуу жай болобу, сапаттуу, күчтүү билим алганда гана кайсы кесип болбосун, ал өзүн жашоодо ордун таап кете алат. Эгерде бала эптеп-септеп билим алган болгон болсо, ал эч качан өзүнүн окуган кесиби боюнча иштеп кете албайт. Мына ушуну айткым келет. Балдар, келечек силерде кандай болгон күндө дагы кесип алганга аракет кылгыла, өнөр үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Булар өтө маанилүү. Эгерде сенин анык максатың так болгон болсо, анда 11-класска чейин окуганың, орто сынакка тапшырганыңды, же болбосо андан да жогору, балким эсейт, TOEFL сынактарын тапшырарыңды өзүң чечесиң, өзүң тандайсың. Эмне болгон күндө деле мен силерге чейин келечек ийгилик каалайм. Балким азыр соолоруңар жок болгон болсо, мен азыркы немени бул эфирде YouTube каналга, TikTokторго да жүктөгөнгө аракет кылам. Ошол жакта дагы суроолоруңар бар болгон болсо, өзүңөрдүн оюңар бар болгон болсо, комментарийга жазсаңар, албетте мага кызык. Мен качанда болсо окуп жооп бергенге даярмын. Ушундай.